Пайгамбарыбыз өзүнүн бир хадисинде мындай дейт: "Мен кана ю'мину биллахи вал йawмил ахир фала ю'зи жараху" дейт. Кимде ким Кудайга иман келтирип, акырет күнүгө иман келтирген болсо дейт. Кудай бар, жана өлгөндөн кийин кайра тирилемин деген иманы бар болсо дейт, фала ю'зи жараху дейт. Өзүнүн кошунасына ыза жеткирбесин дейт. Өзүнүн кошунасына жамандык жеткирбесин дейт. Жөн эле жараху деп, жарахул муслим деп да айткан жок пайгамбарыбыз. Мусулман кошунасына ыза жеткирбесин деген жок. Айтып атат, сенин кошунаң ал кандай динде болбосун, сен мусулман болгондон кийин ошол кишиге сенин жамандыгың жетпесин дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадистин уландысында айтат: "Ва мен кана ю'мину биллахи вал йawmil ахир фалюкрим дайфаху" дейт. Ким Кудайга иман келтирсе, жана акырет күнү бар десе, өлгөндөн кийин кайра тирилүү хак деп билген болсо дейт, ал киши эмне кылсын дейт? Фалюкрим дайфаху дейт. Анда коногуну урматтасын дейт. Коногун сыйласын дейт. Конокко дагы ушунчалык жакшы карашыбыз керек. Андан кийин ушул хадистин уландысында айтты пайгамбарыбыз: "Ва мен кана ю'мину биллахи вал йawmil ахир фалякул хайран ау лиясмут." Сен Аллага иман келтирсең, кыямат күнү бар деп билсең дейт, анда сен жакшылыктан сүйлө дейт. Жакшы сөз сүйлө дейт. Же болбосо жакшы кабардан айт дейт. Жакшы сөз сүйлөй албайсыңбы? Жакшы сөз айта албайсыңбы? Жакшы кабар айта албайсыңбы? Анда эмне кылыш керек? Пайгамбарыбыз айтат: "Аулиясмут" дейт. Анда унчукпастан тилиңди сактап отур дейт. Жакшы айта турган сөзүң жокпу кошунаңа? Досуңа жакшы айта турган сөзүң жокпу? Анда унчукпастан, ага ыза жеткирбестен, кошунаңа, досуңа, тууган урууңа ыза жеткирбестен, унчукпастан отурушуң керек дейт. Жакшы сөз барбы? Айтыңыз. Жакшы сөз жокпу? Анда WhatsApp'ты өчүрүңүз. Бул мындай болуп кетти, тигине болуп кетти деп бирөөнүн атынан ушак айтып, гыйбат кылган бул эч мусулмандын адеп аклагы эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисинде айтат: "Ла ядхулул жанната каттатун" дейт. Каттатун деген мааниси ушакчы деген. Ушакчы инсан бейишке кирбейт дейт. Ушакчы инсан бейишке кирбейт. Азыр ушунчалык оңой болуп калды. Бир ушакты ушунчалык таркатып салып атабыз интернет менен. Пайгамбарыбыз ла ядхулул жанната дейт. Ушакчылар бейишке кирбейт деп атат.